Мындан 18 жыл мурда милициянын кенже лейтенанты Нурланбек Садиев шаарда текшерүү жүрүп жаткан учурда шектүү жаранды кармаган. Шектүү жаранды дал ушул Ички иштер башкармалыгынын имаратына алып келип текшерүү жүргүзгөн. Текшерүү учурунда шектүү жаран сыртка качып чыгып өзүн жардырууга аракет кылган. Дал ошол учурда Нурланбек Садиев денеси менен жарылуучу затты жабып, батырларча курман болгон. Бирле элесе өзүмө жактуу. Көзүнө жаш алып олтурган Жанышаба баласы Нурланбек Сайдиевдин сүрөттөрүнө арыа көз салып турат. Тунулун жоготкондон берки 18 жылдык боштукту ушул сүрөттөр толуктап турган сайт. Айтымында баласы жаштайынан зирек, көп угуп, аз сүйлөгөн эрктүү жигит болгон. Спорттун бокс түрү менен машыгып бир канча ирет жеңүүчү аталган. Аскердик кызматын өтөгөндөн кийин Ош облусу боюнча атайын операциялар отрядында иштеп жаткан. Мекениме кызмат кылам деген уулунун аскердик антына бекем турганы үчүн атасы ыраазы. Кабар келди. Балаңыз ооруп калды деп. Мен ишенбеден биз менен бардык. Барсак, көбүдүн алдына жетпестен бир өлүп жатканын көрдүк. Чөчүп кеттим. Ошентип балабыз элим деп, жерим деп өз жанын кыйганына атакытарымен дагы разы болдум. Себеби андай балдар аз болсо керек, элим жерим дегендер. Нурланбек Сайдиев 2001 жылы 23 жашында Дамира Исаевага баш кошуп, 3 жыл бирге түтүн булатып, бир кыз, бир уулду болушкан. Учурда жубайы Ош облустук Ички иштер башкармалыгында инспектор-психолог болуп иштейт. Бул жумушка келгенине жолдошунун өлүмү себеп болгон. Нурландын кесиптештери, командирлер, Нурландын достору менден кабар алып турушат. Анан ошолор сурагандан ушу үйдөбүз 2 жылдан бери. Событияден кийин азыр ушу үйдөмүн десем, анан ошол себеп болуп, анан анда ушу өзү жака сен алалы жумушка кесиңде туура келет экен, инспектор психолог болуп деп ошол жака чакырып. Ошол боюнча мына азыр 2022 жыл болду, 10 жылдан бери иштеп келем. Кайгылуу күн үй бүлөнүн башына келген учурда Агайдар болгону 4 айлык наристе эле. Атасын сүрөттөн гана тааныбаса элесинде калган эмес. Учурда мектепти бүтүп, жогорку окуу жайда окуп жатат. Атасы менен сыймыктанган жигит мекен алдында аскердик милдетин аткарам деген максаты бар. Атам чындык патриот болгон, чын жигиттердин, чындай айтканда Кыргызстан менин деген эркектеринен бири болгон. Биз дагы артынан атам аркасына мотивация алып жетпеген жылдыздарына жетебиз да каласа. Атам өзүм көрбөсөм дагы ичимде болот, какой-то отцовская поддержка деген. Атам жайына барып Куран окуп турам. Кесиптештеринин айтымында окуя 2004 жылы күзгө маал азыркы шаардык Ички иштер башкармалыгынын алдында болгон. Ошол күнү Нурланбек Сайдиев өзүнүн тобу менен бирге шаарда рейд жүргүзүп жатышкан. Белгисиз автоунааны тосуп, андан шектүү жарандарды байкаган соң аларды Ички иштер башкармалыгына алып келип, текшерип баштаганда шектүү жаран сыртка качып чыккан. Качып чыкканда ушул жерден, могул жерде Ош областык Ички иштер башкармалыгынын 2-корпусу бар. Ошол жерге жетпей, столбого, 2 ача столбонун жанына жетпей, ушул жерде жана кылмышкер өзүн жардырып жүргөн кошо. Бул граната болгон F1. Бул F1 граната жатканда 200 метрге чейин, аралыкка чейин осколкасын берет жатканда. Ошол жарылганда өзү менен кошо кылмышкерди басып жатканда, мындай ошол кошо жарылып кеткен ошол менен. Чогуу жарылып кеткен ушул жерде. Нурланбек Сайдиевдин жаркын элесине арналып, ар жыл сайын күч түзүмдөрү арасында спорттук милдеш өткөрүлүп келет. Бул жылы да 3 облустун аскер кызматкерлери арасында спорттук иш-чаралар уюштурулган. Нурланбек Сайдиевдин жасаган эрдик үчүн ошол эле жылы эрдик медалы ыйгарылган. Мындан сырткары өзү туулуп өскөн Кара Суу районунун Төлөйкөн айылындагы көчөлөрдүн бирине жана орто мектепке ысымы берилген. Нургелди Канбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап.